Assalamu алейкум достор, мен Рима. Бүгүн деген сиздерге көптөн бери сөз берип жүргөн видеомду чыгармакчы болдум. Бул деген менин күнүм кандай өтөт деген видео болмокчу. Бул видео новый форматта болмокчу. Ошондуктан мындай формат жакса класс коюңуздар жана ушул формат жакты деп комментарий калтырсаңыздар, ушундай форматтагы видеолорду көп видео кылмакчымын. Традицияны мен эмки видеомдо деген ошол жакшы традициялар болсо, негизи эле бир традиция жөнүндө жазган адамга деген комментарий жазган адамга жана класс баскан адам мен деген 2000 сом бермекчимин. Ушуну чисто өзүнүн үй бүлөсүнө коротсун деп. Менин деген убактым саат 6-да башталат. 6-да деген намаз окуп, андан кийин уктагым келсе кайра уктайм, уктагым келбесе деген өзүмдүн башка иштеримди кылам. Азыр саат 8 болду. Саат 8-де мен Робертти деген садикке апарам. Анда эмесе жүрүңүздөр биз менен кошо садикке барып келиңиздер. Мен Американын Аризона штатында жашайм. Аризона штатынын Феникс шаарында. Бул жакта бизде орус садик бар. Ленин дагы садик жагына жетейин деп калдык. Бул мен айткандай эле орус садиги болуп эсептелинет. Не болуп калды бул? Неге туруп калды? He's waiting for what? Мен келип эле Роберт Алени таштап коем ушинтип. Анан кийин карап турам, о жакта эшиктен киргенче. Киргенден кийин анан кайра кете берем. Бул болсо воспитательдеринин машинасы. Бул жака болсо ата-энелер машиналарын коюп, балдарын киргизет. Воспитатели чыкты, кирди, кетти эми. Это вот Роберта друг, а это его мама. Они нас пригласили на Пасху. Автобустар жанагы биз деген видеолордо, американский кинолордо мондай американский автобустарды көрөбүз. Ушундай американский автобустар дайыма ошол школьниктерди ушундай кылып жеткирет. Бул жерде дагы ушундай автобус турат, мынакей. Мына кайда отот сиздерге. Мындай дагы автобус ушундай жерде турат. Үйгө келдим. Үйгө келип эле компьютеримди издейм. Компьютерим каякта экен? Компьютерим табыш керек экен. Азыр мына эми үйгө келдим достор. Үйгө келип компьютеримди включать этип, анан кийин иштеп баштайм. Компьютерим включать эткенден кийин эле кандай имейлдер келди текшерем. Андан кийин деген кандай менде деген митингдер бар экен текшерем. Митинг деген бул могу жерден карасаңыздар менин календарим болуп эсептелинет. Менин календаримде кандай собраниялар бар экен текшерем. Могул көрүнүп тургандардын баары деген собрание. Ошол собранияларга катышышым керек. Вот так вот проходит мой день. Вот так вот проходят митинги. Люди все здесь. Я тоже должна сидеть в митингах. Вот так вот проходит мой день. Жумуш эмес, бул коллективный жумуш деп коет. То есть 10 киши биздин бир командада иштейт. Ар бирөөнүн өзүнүн деген бүгүнкүгө жасала турган жумушу бар. Ошону деген ар бир киши өзү деген жасаш керек. Жана сен дагы билип турушуң керек да, ким кайсы мындай частында жумушунун ошо жумуштун частында иштеп атканын жана кимде деген блокер. В 11 часов утра у меня заканчиваются все митинги, и я наконец-то иду кушать. Сейчас будем кушать. Такой обед у нас сегодня. Я накрываю стол в 11 или в 12 часов, и мы все садимся кушать. Мен негизи эле үйдүн ар кайсы жеринде иштей берем. Мен кайсы жерде болбойм, мен компьютерим жанында. Саат 4-кө жакын мен жумушумдан бошогонго аракеттенем дагы. Ошол 4-түн чайын ичкенге аракеттенебиз. 4-түн чайын деген биз саат 4-тө чай ичкенибиз эшикте болот. Эшикте деген ошо Кыргызстанды элестетип, маанайыбыз көтөрүлүп ичкенди жакшы көрөбүз.
Саат 5 болгондо мен жумушум бүтөт. Анан Роберт Алиге барам. Атамдар эшке чыгып кетип, бутумду кийгенге жетишпей калдым. Бир бутумду колума кармап алып, азыр машинамдан эле кийип алам деп баратам да. Шла к Роберту в садик. Смотрите, вот все родители пришли в садик. Это вот машина Тесла, которая открывается как крылышки. Вот у родителей вот такая вот открывается. Класс. Вот смотрите, все дети играются. Интересно, где Роберт? Вот он, Роберт. Здравствуйте. Так ты будешь надевать шуз? Вот без шузиков, как я, пошел. Вау, это что? Это что был? Нужно тут обязательно расписаться, поэтому я сейчас буду расписываться. И вот Роберт меня ждет. Что сегодня у вас было? У Доминика день рождения было, да? Окей, садись, давай быстрее в машину. Доминика день рождения, оказывается, было. Так, Робертти алдык, садиктен алып чыктык. Мына Роберт отурат. Эми деген бизде кичинекей онлайн магазинибиз бар. Ошол магазинге келген товарлар UPS деген сторлор бар. То есть ошол почтовый жака апарып таштап келишим керек. Ушул жака эле почтаңды чыштап, акчасын төлөп коесуң. Азыр эми почтамды чыштап чыгам. Жаңы элеки почта чыштаган жердин жанында эле мындай магазин бар. Продуктовый магазин. Ушул магазинден үйгө эмнелер кереги болсо, ошол нерселерди деген ушул жактан үйгө ала кетем. Бүгүн биз деген нан, суу, анан клубника алдык. Суу мондай 32 бутылка суу деген $3.98 турат. Бул нан деген мондай нан $2.97 турат экен. Мондай жерге келдик. Бул деген селф-чек деп коет. Өзүңдү өзүң обслуживать этесиң. Анан мондай вот клубника $3.80 турат экен. Эми муну төлөйбүз. Төлөдүк. Ушул 3 нерсе бизге деген $10.75 болуптур. Эми үйгө кеттик. Ар бир киши өзүнүн нерсесин өзү эле мондай кылып эме кылып чыга берет да. Магазинден чыккандан кийин Роберт Алинин плавание жана гимнастика кружоктору бар. Ошол кружокторуна апарышым керек. Эми продукт алдык, калган жумуштарыбыздын баарын жасадык. Эми үйгө кетебиз деп ойлойсуздар да. Негизи деген мен жашаган штатта, штат Аризонада 3 саат 3төн түштөн кийинки 3төн саат 8ге чейин rush hour деп коет. То есть баары тамак жасай турган убак болот го. Ошол убакта деген биздин светтин баасы 2 эсеге кымбаттайт. Ошол маалда деген биз тамак жасабайбыз, үйдө дагы болбойбуз. Ал убакта биз эмне кылабыз? Биз деген фитнес центрге барып, ошол жактан деген эс алабыз. Эми деген биз фитнес центрге кетебиз. Деген көптөргө интересный болуп калышы мүмкүн. Нарима кайсы убакта тамак жасайт, эмне тамак жешет Америкада деп. Америкада биз Кыргызстанда жегендей эле тамактарды жейбиз. Плов жасайм, дымлама, анан кийин самсы, то есть колуман эмне келсе ошолорду эле жасайбыз. Андан башка дагы
мен кээ бирде занят болуп калганда же болбосо кандайдыр бир убакта деген кафелерге барабыз же болбосо деген өзүбүз деген башка жактан үйгө тамак заказ кылып жейбиз. Тамак мен үчүн проблема эмес деп ойлойм. Биз кафеден деле барып жеп алабыз же болбосо үйгө бир тамак заказ берип жеп алган күндөрүбүз дагы көп. Мунун ысыгында жеп алмай жей бересиздер. Нарима ленивая. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. Это тоже лэмшинг. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever. Достор, бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Жакса, обязательно класс басыңыздар. Жана ушул жерге дагы бир нерселерди толуктап кетким келет. Сиздерге бул видео менен деген менин деген турмушум кандай экенин, менин күнүмдүк кыла турган жумуштарым кандай экенин толуктап айтып кетким келди. Анан кийин уборкага келе турган болсок, уборканы деген мен бир жумада бир эле жолу кылам. Алдыны дагы эгер уборка жөнүндө кандай мен уборка кылат экенимди, эмне үчүн бир жумада же эки жумада бир эле жолу уборка кылат экенимди эгер көргүңүздөр келсе, тоже класс бассаңыздар, уборканы көргүм келем деп жазсаңыздар, обязательно үйдү уборканы кандай кылат экен Америкада да айтып кетем. Анткени бул дагы өзүнчө бир бөлөкчө процесс болот. Андан кийин деген менин дагы бир айтып кете турган нерсем, Америкада деген мен көп тамак жасабайм. Бул деген менин өзүмдүн эле каалоом. Мен деген негизи өзүм тамак жасаганды 20 жаштан гана жакшы өздөштүрө баштагам. Бирок азыркыга чейин ушу күнүгө тамак жасап же ушундай нерселерди кылган азыркыга чейин мага көнүмүштүү нерсе эмес. Ошол себептен деген биздин үй бүлөдө негизи менин өзүмдүн үй бүлөдө мама папам дайыма ошо суббота воскресенье бизде традиция болчу. Суббота же воскресенье обязательно кафеге барып үй бүлөбүз менен бир семья болуп кафеде отуруп келиш. Ушул традиция менин азыркы үй бүлөмдө дагы күйөөм экөөбүздүн соглашениябыз боюнча сакталган. То есть суббота воскресенье биз обязательно үйдөн тамактанбай кафеден же башка жактан барып тамактанабыз. Сегодня у нас воскресенье, и воскресенье у американцев такой праздничный день, они ходят в кафе. Сегодня мы тоже, как обычно, пришли в суши. Андан башка дагы ушул күйөөм экөөбүз келишип аткан андан да сурагам, ошо силерде ушул традиция кандай сакталат десем, ал деген айткан менин кайнатам менен кайненем дагы дайыма суббота воскресенье күндөрү же болбосо бир мареке болгон күндөрү эл үчүн эмес тойго барган, бул өзүнчө конечно тема, бирок деген башка жөн эле экөө барып же болбосо үй бүлө менен барып кафеге отуруп келиш, бул деген менин гана үй бүлөмдө эмес, күйөөмдүн үй бүлөсүндө да ушундай традиция бар экен. Ошондуктан деген бизде ушу традиция сакталганда биз дайыма эшке суббота воскресенье күнү мен тамак жасабайм, биз деген кафеге барып тамактанабыз. Бул нерсени сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, ооба сен конечно Америкада отуруп алып ушинтип айтып атасың, Кыргызстанда андай эмес деп. Бирок мен өзүмдүн примеримде жана мен өзүмдүн үй бүлөмдө жана күйөөмдүн кайненем менен кайнатамдын примеринде айтып кетким келет. Эгер адам кааласа, ошону деген Кыргызстанда дагы кылса болот деп. Бул деген биринчи аял адам деген биринчи деген уважение болуш керек. Жана аял адам деген жөн эле кухняда тамак аш жасап, ушул кийим жууп, баарын кылып ушундай нерсе эмес да. Аял затка дагы бир кандайдыр бир уважение болуш керек деп ойлойм. Ошол себептен деген бир жумада бир анын көңүлүн ачып, ошондой өзүнө праздник кылып, эч кимге үйдү жыйнатпай конокко апаргандагы бул совсем бөлөк нерсе деп ойлойм. Жөн эле өзүң өкүңөр барып бир кафеге отуруп, өкүңөр бири-бириңерге көңүл буруш, аялы менен күйөөсү, бул өзүнчө дагы бир тарбия деп ойлойм. Ошондуктан мен Аллахыма миң бирде ыраазымын. Менин ата-энем да ушундай болуп мени чоңойтуп өстүргөнүнө, алар да ушундай традиция болгонуна, аялга башка көз караш менен караганына, жана менин азыркы үй бүлөмдө да дагы ошондой. Анан кийин менин күйөөмдүн дагы
үй бүлөсүндө ошондой болуп келгенине мен Аллахыма миң бир даразычылыгымды айтмакчымын. Ошондуктан достор, сиздер буну эле карап сен Америкадасың, ошондуктан ушундай традицияларыңар бар деп айтуу деген туура эмес деп ойлойм. Анткени деген Кыргызстанда дагы ошондой кылууга мүмкүнчүлүк бар. Бул деген ар бир эркектин колунан келет деп ойлойм. Ошондуктан аялдарыңыздарда бир айда бир же болбосо бир жумада бир жакта акыркы апарып, аны деген ошол үй бүлөлүк рутинадан алып чыгып, көңүлүн көтөргөндү унутпаңыздар деп сиздерден суранып кетмекчимин. Бул видеону көрүп жана колдоп койгондорго чоң рахматымды айтмакчымын. Жана мен сиздерге бир суроо берип кетким келет. Сизде кандай традициялар бар? Семьяңызда ошондой традициялар негизи эле барбы? Ошол жөнүндө комментарий жазып кетсеңиздер. Эң жакшы бир традицияны мен эмки видеомдо деген ошол жакшы традициялар болсо, негизи эле бир традиция жөнүндө жазган адамга деген, комментарий жазган адамга жана класс баскан адам мен деген 2000 сом бермекчимин. Ушуну чисто өзүнүн үй бүлөсүнө коротсун деп. Ошондуктан комментарийиңизди жазыңыздар. Комментарийиңиз традиция деген сөздөн башталсын. Ошону жазып койсоңуздар, мен 2000 сом же 2000 рубль деген сиздерге белек кылмакчымын. Ушу менен сиздерге чоң рахматымды айтмакчымын достор. Эмки видеодон көрүшкөнчө. Рахмат. In denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight.